Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн азыр жаңы эле космопаркка келдик. Бүгүн 21 январь. Бизде өтө сонун жаңылык болууда. Мынакей экрандарда жазылып турат, Карина деп жазылып турат. Бул тасма Орусия жергесинде Тайга тоо коюнунда тартылыптыр. Карина аттуу кыздын жоголуп кеткени боюнча, ошол бул бизге жеткен маалыматтар боюнча болуп өткөн окуя экен. Биз тасманы көрүп чыгып, андан кийин сиздер менен бөлүшөбүз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мына көптөн күткөн Карина киносу бизге да келип калды. Биздин билишибиз боюнча бул кино Якутияда аябагандай популярдуу болгон да. Себеби бул чыныгы окуядан алынган, жаралган кино тасма. Анан мен ишенем, биздин көрүүчүлөргө бул аябагандай кызыктуу болот деп. Ошондуктан биз көрүп бүткөндөн кийин да өзүбүздүн чыныгы баягы оюбузду айтып, силерге да тартуулап кетебиз. Бирок биздин күтүүбүз аябай чоң. Мен бул фильмден кандай үн коштоо болгонун көргүм келип атат. Дубляж кандай болгонун көргүм келип атат. Актерлор кандай үн коштогонун көргүм келип атат. Эң башкысы ошол картинадан, визуализациядан мурун дагы үнгө көбүрөөк маани бергим келип атат. Ушул нерсени күтүп атам. Негизинен ушул окуяны чагылдырып берген мага ушу тасманын өзү жагып турат. Анткени аябай жакшы реклама кеткен, жакшы тартылган окуя жана бул болгон окуя экен. Анткени бул окуя менен көбү тааныш болуш керек деп ойлойм. Эгер детективди сүйгөн адамдар болсо, муну сөзсүз байкайт, баамдайт. Андыктан ойлойм, бул тасма менин оюмча жакшы тартылды болуш керек деп ойлойм. Жакшы нерсени күтөм. Ошо якутиялык туугандарыбыздын кол эмгеги экен. Бул окуядан мен жакшы гана нерсени күтөм. Алло. Айхал, сен кайдасың? Үйдө. Ыкчам чакырып түштү. Өзүң көзөмөлдөйсүң. Ылдамда хатастан учасыңар. Азыр барам. Жарым саатта. Келгеніңді аны алып кеткен жоқсың. Сен аны алып кеткен уна менен келгеніңді көрді. Жатағасы ұшырашпайды екен. Таята эмне болуп атат? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эмесе тасманы жараткан чыгармачыл топ жана ошондой эле кыргызча үн коштоо жасаткан команданы чакырып алсак. Бул интернеттен көрдүм да, ушул Каринанын кыскача ролик экен. Ушундай жоголуп, ушунча күндө табылган таң калыштуу окуя деп эмнегедир ушул бир жуманын аралыгында эле ушул көрүп таң калып койгом да. Ассаламу алейкум, Азат ака, кандайсыз, жакшысызбы? Алейкум салам, жакшы, өзүңөр жакшы. Тасманы көрүп чыктык. Кандай экен, биздин көрүүчүлөргө айта кетиңиз? Эми биринчиден бул окуяны мурун эле угуп алып төбө чачым тик тургандай, кандай бул таң калыштуу окуя депчи, ошондо эле толкундангам. 10 жыл, 11 жыл болуптур. 2014 жыл болгон окуя экен. Чоң резонанс болгон. Орустардын телевидениясынан болгон, интернеттерден тараганда бул нерсечи. Анан ошону экрандаштырып чыкканы мага аябай жакты. Өтө жогорку деңгээлде тартыптыр. Мен дагы ошо бир чети таң калсам, бир чети сүйүнүп отурам ушу якут кесиптештер ушундай деңгээлде тартканына. Анан ошонун дагы бир нерсеси кыргызчаланганында болуп атат да. Анан бул биздин бир туугандар да. Ооба. Биздин эл да. Анан ошолорду баягы биринчиден аябай жакшы жогорку деңгээлде которушкан.
биздин ошо жергиликтүү актерлорубуз. Шерниязов Калыбек режиссер болуптур. Ошону текст подборду Назым байке Мендеберов кылып бериптир. Анан ошол жерде үн коштуп аткан актерлордун баарын эле билем. Үндөрүнөн таанып аттым. Анан аябай кызыктуу болду мен үчүн. Анан кыргызча кинодой эле көрүп аткандай эле болдум, мына чет өлкөлүк. Анан бул мамлекеттик тилге чоң салым да. Анан муну мамлекеттик деңгээлде долбоорлонуп, каржыланып атыптыр да, ошол да сүйүндүк жатат. Абдан жакшы. Сиз ошол Карина ордундалып калсаңыз токойдо Кудай сактасын деп жооп кетсеңиз эмне кылып элеңиз? Мен көрүп атканда кызымдын ордуна элестеттим, балдарымды элестеттим. Ушундай окуя болуп калса эмне болот? Жөн элекей өткөндө бизди баштан өткөн, эме сейилдеп жүрүп, биздин алдыбызга велосипеддер менен кетип калып, 3 балам тең. Анан таппай калганбыз да. Бир круг жасайбыз, 2 круг жасайбыз, жок, ар кимден сурайбыз, жок. Ошондо ушун боттаттан эле мына жергиликтүү өзүбүздүн Бишкектеги эми элестет, тайганы элестетсең. Негизи баягы биз көрүп атканда саха эл эмес, кыргыздын элдери мисалы үчүн кыргызча эле тасма көрүп аткандай болуп калды да. Биздин да ошол бул дагы ошол котормучулук студияга терең ырчылып келет. Назым агайдын командасына бар болуңуздар, кыргыз кинолору өссүн. Кечирип коюңуз, мен да ыраазычылык билдирем. Анан ушундай нерсеге өтүшүбүз керек. Мамлекеттик тилибизди жанагындай сленгтерди колдонбой, мусор сөздөрдү колдонбой, таза адабий тилде тартканга мындан ары бел байлашыбыз керек да. Бел байлашыбыз керек. Анан биз дагы ошону өзүбүздөн баштап аят түртү ошондой маселени көтөрүп жатабыз, буюрса. Аяттуу тасмаңыздарга ийгилик каалайбыз. Кыргыз тили өнүксүн, болгон жерден тил келечеги, кыргыз келечеги. Рахмат, бар болуңуз.